Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан ОГПнын Мурас телестудиясынын Биле жүрөлүү рубрикасы. Биз бүгүнкү берүүбүздү 12 декабрь Адабият күнүнө арнадык. Анын негизинде кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө өтө чоң салым кошкон жана ошондой эле калеми менен дүйнөнү дөңгөрөткөн белгилүү акын жана жазуучу Чыңгыз Айтматов менен Алык Осмонов жөнүндө сурамжылоо жүргүзөбүз. Алдыда көрөбүз достор, биздин окуу жайдын студенттери жана окутуучулары Чыңгыз Айтматов менен Алык Осмоновдун талантын канчалык деңгээлде баалашат. Адабият дегенде кыргыз тилинин чыгармачыл китептерин чыгарма жөнүндө жазылган. Адабият дегенде сен биринчи кайсы улуу инсандарды эске түшүрөсүң? Чыңгыз Айтматов. Дагы акындардан? Акындардан Алы Токонбаев, Тоголок Молдо, Молдо Нияз, ошолор. Адабият дегенде жазуучуларыбыздын жазган адабий чыгармаларын түшүнөбүз. Гүлсарат, Чыңгыз Айтматовдун эртең 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, улуу жазуучу. Алардын алдындагы чыгармалары баары адабий тилде жазылган. Адабият дегенде сиз эң биринчи эмнени түшүнөсүз? Адабият деген бул ар бир менен улуттун адабияты болот. Ошол мисалы үчүн акындардын, жазуучулардын ошол улут жөнүндө, мындай жаратылыш жөнүндө ырлары, чыгармачылыктары, адабий чыгармачылыктары ушулар адабият болуп эсептелет. Ар бир улут өзүнүн жашап өткөн жашоосундагы негизинде жашоосундагы бүт көркөм чыгармачылыктарды бүт адабиятка киргизем. Чыңгыз Айтматов ыр жазганбы? Чыңгыз Айтматов ырларын билбейм го, цитаталарынан бир-экисин уккам. Жакшы. Ал эми Алык Осмоновдун кайсы ырларын билесиң? Көркөм окуп бир куплет айтып берчи. Азыр айта албайм го. Адабиятта негизинен эле ушу Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан бул Чыңгыз Айтматов болуп эсептелет. Ошо Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун канча чыгармасын окугансың? Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугам, бирок мектеп кезинде окугам, азыр эсимде жок. Ал эми Алык Осмоновдун ырларын биз мектеп учурунда өтө эле көп жаттаганбыз да. Эгер билсең бир куплет айтып берчи. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырды сендей жолдош күткөн жокмун. Эми биз кыргыз болгондон адабият дегенде биринчи эле жазуучу Чыңгыз Айтматовду түшүнөбүз. Себеби анын чыгармалары дүйнөгө белгилүү, кыргыз элине эле эмес. Дал ушул Чыңгыз Айтматовдун канча чыгармасын окугансыз? 8 томдугунун баарын окуп чыккам. Айтматов деген 8 томдук бар го. Азаматсыз. Анда дагы бир акын бар экен, кыргыз адабиятына өтө чоң салым кошкон Алык Осмоновдун кайсы ырын билесиз? Эгер билсеңиз бир куплет. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен анжебейм алдан тайып турганда. Музыкадай мага таттуу, суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Адабият дегенде эле бизге ушул кыргыздын белгилүү акын жазуучулары, алардын ырлары, чыгармалары, ошолордун баардыгы адабият. Ал эми адабиятка салым кошкон өзгөчө кайсы инсандардын талантын баалайсың? Көбүнчө мектепте окуган кезден бери эле Алык Осмоновдун чыгармалары. Алык Осмоновдун чыгармасынан бирөөнү айтып берчи. Же ондурунан бирөөнү аткарып бересиңби? Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, күрс көрсөткөн оор жөтөлүн чыгат, бүткөн экен кайран өмүр кайран жан деп жалооруп, шондо көңүлүм бир сынат. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларын окугансың? Биринчи мугалим, Делбирим, Деңиз бойлор жорткон ала дөбөт. Алык Осмоновдун көптөгөн эле ырлары бар. Алардан Бөбөккө, Сулууга, Ысык көл, Ата журт, Сууңду өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйн ата журт. Ысык көл кээде толкун, кээде толкун, толкуса толкунуна миң толкусын, абыйыл күнүлбай жердеги сууар. Ийди атасың. Кыргыз адабиятына өзгөчө салым кошкон кайсы инсандардын талантын баалайсыз? Мен Чыңгыз Айтматовду өтө баалайм. Анан кийин жанагы эмени Касымалы, Баялинов агайларды, Түгөлбай Сыздыкбеков, анан кийин жанагы Сынган кылычтын автору. Ошо Төлөгөн Касымбек, ошо Сынган кылычты мен бир нече жолу окудум да.
бирок баары таасир эч менин ойман эсимден кетпейт. Чыныгы тарыхый чыгарма болуп эсептелет. Эжеке дагы бир суроо. Кыргыз адабиятында бир акын Алык Осмоновдун кайсыларын билесиз эжеке? Анын ырлары өтө көп сиңген. Бирөөсүн айтып берсеңиз. Эң маанилүүсү жанагы берчи мага жарым кашык музыка. Анан кийин кыргыз жерине арналган бар го. Ата журт деген ыр эң маанилүү ырлардын бири болуп эсептелет. Адабият дегенде жалпы чыгармачыл инсандарды Жомарт Бөкөнбаев, Чыңгыз Айтматовду айтып өтсөм, себеби ал өзүнүн калеми менен дүйнөнү дүңгүрөткөн инсан болот. Ал эми кыргыз адабиятына өзгөчө чоң салмашкан да бир акын бар, бул Алык Осмонов. Алык Осмоновдун кайсы ырларын билесиң? Анын бир топ ырларына обон жаратылган, кайсыларын бизге ырдап бере аласың? Эң жаш калып, эсте калбай атыне, кайнап бышып далай кыйын кездерге, балбан турмуш түбү калың болсо да, керек жерин жара тээп кирерди. Акындардан Алык Осмоновдун талантын өзгөчө баалайм. Төлөгөн Касымбеков жазуучулардан. Анан Чыңгыз Айтматов ушулар. Мен суу ичпем таңдай катып турганда, мен нан жебем алдан тайып турганда. Музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Жамиля деген окугам. Тоолор кулаганда, Акбаранын көз жашы, дагы чыгармалар бар да, аз унутуп калдым. Чыңгыз Айтматов ыр жазганбы? Жок. Ал эми Алык Осмоновдун кайсы ырларынан билесиң? Эгер билсең, бир куплет айтып берчи. Оорулуу акын, ойго жакын, оорубалсыз отурат, акын. Ысыкөл кээде толкун, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош таппадым. Күткөн жокмун. Сен оруба, мен оруйын ата журт деген. Анан гөлдөгү кайруу. Адабият дегенде мен жазуучулардын чыгармаларын, жаратылыштагы болуп өткөн нерселерди, ошолордун баарысы чагылдырып жазылган нерселерди адабият деп адабият. Азаматсың. Адабиятка өзгөчө салым кошкон кайсы инсандардын талантын баалайсың? Чыңгыз Айтматовдун таланттарын баалайм. Жана башка Төлөгөн Касымбеков, Кубанычбек Маликов ошолорду тааныйм. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларын окугансың? Чыңгыз Айтматовдун кылым каарыттары бир күн, баягы неме бар эле, Султан Мурат, ошол чыгармасын окугам. Эрте келген турналар. Ошол башкаларын эстей албай атам. Чыңгыз Айтматов ыр жазганбы? Ыр жазган эмес болуш керек. Ал эми Алык Осмоновду тааныйсыз да? Анын кайсы ырларын билесиң? Бир куплет айтып берчи. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Кыргыз адабиятына өзгөчө салым кошкон кайсы инсандарды билесиң? Өзгөчө кайсы инсандардын талантын баалайсың? Өзгөчө мен дүйнө жүзү бир эле Кыргызстан эмес, баарыбыз дүйнө жүзүнө белгилүү болгон Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду белгилеп кетсем болот. Алык Осмоновду, Түгүлбай Сыдыкбековду, оорулуу акын, ойго жакын, ооруп алсыз отурат, акын баркын, өлүм билбей кол сунат. Аз күнчөлүк өмүрүндө ушул ажал менен алып бурушуп ыр жазып жүргөндө да баары чөт дейт, баары лөт дейт турмушта. Мен өзгөрбөй, өчпөй койсом не болот деген ырсаптарын жазды эле. Чындап эле ал өчсө дагы, өлсө дагы өчкөн жок. Бүгүнкү күндө биздин арабызда анын чыгармалары, аны тирүү, атын өчүрбөй окурмандарга, кеңири окурмандарды таап, кыргыз эли сыймыктанып, Алык Осмоновдун атын өчүрбөй алып жүрүп атабыз. Бул анын турмуштан өчпөгөндүгү болуп эсептелет. Алык Осмоновдун поэзиясы, өзүнүн актуалдуулугу, ойду берүүнүн тактыгы, нускалыгы менен ар дайым окурмандар дүйнөсүнө ыр жазууга аттанган акын жазуучуларга дем, шыкак, түрткү, булак болуп кала берет деп ишенебиз. Ар бир жашоодо кырдаал адамдын адамдыгын ачуучу кырдаал болуп эсептелет. Себеби Айтматов өзү мени адамдын адам экени кызыктырбайт. Кандай кырдаалда, кандай адам болуп
чыга келери кызыктырат дейт да. Эң жөнөкөй аңгемеден баштаган Айтматовдун чыгармалары адабий жанрда, драмалык жанрда, роман, повесть, аңгеме, повестка жанрларында чыгармаларды жаратып, бүгүнкү күндө дүйнөдө 176дан ашуун тилге которулушу дүйнө элинин, демек Айтматов таануусу менен кыргыз элинин ким экендигин таануусун билгизип турат. Бул эки улуу адам барда кыргыз поэзиясы, кыргыз прозасы өнүгө берет. Жаштарга өзүнүн жакшынакай изин, тарбиясын жүрөгүнө алтын сыяктуу ийте берет деп ойлойм. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Буура районундагы Шекер айылында туулган. Ал кыргыз элинин залкар жазуучусу, дүйнөгө кыргыз атын дүңгүрөткөн алп адабиятчы. Ал дүйнөлүк жана улуттук маданиятты өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоо, коомдук адеп ахлактык түркүктөрүн коргоого, саясий системаларды интеграциялоого баа жеткес салым кошкон. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогушкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 200дөн ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомду билим берүү, тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Залкар жазуучу 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Алку Осмонов кыргыз адабиятынын классик акыны. Ал кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын бири. Жаштайынан тумолук жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланган. Калемдеш жана замандаштарына караганда Алку Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Ал өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес, ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана ыр болчу. Акындын бир нече ыр жыйнактары, поэмалары орус, англис, эстон, казак, япон тилдерине которулган. Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларда ыр жазган. Ашкере Айкөл, ташкындаган таланттын тоз насиби 35 жылга гана өлчөнгөн экен. Залкар акын 1953 жылы 12 декабрда дүйнө салган. Учурда бул эки адабиятчынын биздин доордо экинчи жаны өмүр сүрүп жатат десек жаңылышпайбыз. Алардын адабиятка сүңгүп кирип, анда жашаганынан алардын окшоштугун байкасак болот. Калем менен кагазды дос кылып, далай чыгармаларды жазып, окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан адабияттын беделдүү инсандары дагы да таланты менен далайдын көңүлүнөн орун таап, түбөлүккө жашай бермекчи. Balık sıma